Адамдын өңү бою сырткысын аталган. Өң негизи бет ажарын, жүзүн көрсөткөн. Кадыресе бетиндеги 5 мүчөнүн каш, көз, мурун, кулак, ооздун сынына көз салынган. Ушул мүчөлөрдүн сыны ал адамдын сулуулук ченин белгилей алган. Ал бою дегенде бой сыны бийик, орто бой, пакене деген өнө бойдон бөлөк бойду кураган баш, моюн, көөдөн, бел, кол, бут сыяктуу 4 санынын сыягы, бой мүчөлөрдүн кандайлыгы, мисалы Канекейдин желке жагы тар экен деген бир мүчөсүнүн сыягынан анын шору бар деген, ал кайсы бир адамдардын таманы түз, таман үзөңгүлүү, терең болуу сыяктуу бой мүчөлөрүнүн сыягына, мүчөлөрүндөгү кал белгисине карай адам сынын анын таалайын жоруган. Сырткы сын өң жана бой деген 2 түр боюнча баяндалат. Биринчи түр өң. Өң негизги баш, бет ажарын, жүзүн көрсөткөн. Кадыресе баштын сыягы бетиндеги 5 мүчөнүн каш, көз, мурун, кулак, ооздун сынына көз салынган. Ушул мүчөлөрдүн сымбаты ал адамдын өң сынын белгилей алган. Сынчылар айткан сулуу, ажарлуу, жылдыздуу, түстүү же серт, орою суук деген өң наамдар башы жана жүзүндөгү өң чыгара турган мүчөлөрдүн ченине, сыягына айтылган баасы болгон. Ал тургай өңдү түзгөн ушул мүчөлөрдүн сынына карап адамдыкты жоруган. Мисалы, баш сыягынан кашын кайсыл адамдык сапат көрүнөт, көздөн кандай адамдык мүнөз көрүнөт, кандай маңдай, мурун, ооз, кулак, ырыска черик болгон деген жорумдарды да айта алган. Адамдык өңү анын мүнөзү болорун, адамдык өңүнө багып мамиле жасоо керектигин сынчылар, насаатчылар тыкыр айтып келиптир. Бир мисал, комузчулар күйүү черткенде комуз кыл буроосун теңшегенде угуучунун өңүнө жараша күйүү, 3 кылдын үнүн тандоо керектигин кыргыз күйүүлөрү китебинде Асан Кайбылда уулу Кабус Наамдан накыл алып, 11-чи кылымдагы Кабус Наама насаатына кайрылалы. Уулум, жыйында отурганда байкагын, угуучу кызыл жүздүү бурул сакал болсо, мукам күйүү черткин. Эгерде сары жүздүү болсо, бум менен черткин. Эгер жүзүнөн ашыгылы кышкысы жанып турса, мукам күйүү аспабынан 3 кылы менен тең черткин. Эгер ак жумал, семиз, олдоксон адам болсо, жоон үндү кыл менен черткин. Жыйында үлпөттөрдө карагын. Даанышман адамдарга жагымдуу күйүү кайрыктарын черт. Карыларга арман күйүүлөрүн черт. Батырлар, чейрилер отурган жерде таталыкмадагы оор күйүүлөрдү чертемин деп жыйындын шаабайын суутпа. Адам сынчылыгы адамдын сырткы көрүнүшү, мүчөлөрүндөгү белгилерге негиз сын айтууда анын ички сыны сырткы сынына таасир этерин, ички дүйнөсү сырткы өңүнө теберин кошо караган. Кыргыз сынчыларынын мындай карашы дүйнөлүк адам таануу илимине да чиркелип жүргөн. Расмий маалыматта адамдын сын бөлүштүрүүсү сырткы сыны 55%, жүрүм туруму 38%, сүйлөгөн сөздөрү 7% түзөт экен. Акылмандардын баамында бардык адам окшош, бирок адам менен адамдын айырмасы анын өңү. Кабак, каш, ооз, мурун сыяктууларга болуп, алар жөн мүчөлөр айырмасы эмес, кадыресе ички дүйнө айырмасын, адамдын нарк карашы, сулуулук карашы, дүйнө карашын ошол мүчөлөр айтып турат экен. Ал кыргыз сынчылары адамдын жылдыздуусун айбанда билет. Адамдын тышына карабай ичине кара. Кишинин баарын өз нукумуң менен өлчөлө. Кишинин кишиси бар, бышуучунун чекиси бар деген нусколорунун чыгарышып, ички тышкы сындын биримдиги менен адамды сынга толтурган. Кармыштегин Макеле Көмүрбай уулу. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.